Салам достор, кайрадан сиздер менен Байбилим медиа каналы, мен сиздер менен Аладдин Исламидинов. Биздин орус тилинин 24 сабагы достор. Бул сабагыбыз сөзсүз 21 жана 22 сабактар менен түзмө-түз байланышы бар. Ошондуктан 21 жана 22 сабактарды көргөндөн кийин анан бул сабакты көрсөңүздөр түшүнүктүүрөөк болот. Биздин каналыбызда бар. Анда эмсе достор, ар дайым биздин орус тилин үйрөнүүчүлөр сурап келишет, предлогтор жөнүндө видео чыгарбайсызбы, предлогтор жөнүндө айтып берсеңиз деген көптөгөн суроолор келет. Азыр мен сиздерге родительный падеж жана предлогторду айтып бермекчимин. Себеби предлогтор бул ар бир предлог падеждерге бөлүнөт орус тилинде. Падеждерге бөлүнөт. Мисал үчүн, родительный падеждин өзүнө таандык предлогтору бар. Ал окончанияны өзгөртөт. Родительный падеждин, мындайча айтканда, предлогторду мен родительный падеждин балдары деп коем да, падеждердин балдары деп предлогтор. Бул эми айтканга түшүнүктүүрөөк болуусу үчүн мен көбүнчө балдары деп коем. Мисал үчүн, магазин деген сөздү ала турган болсок, именительный падежде магазин болот, ал эми родительный падежде болсо магазина болот. Магазина. Эми эсиңиздерде болсун, магазин деген сөз магазина болот. Эмне үчүн магазина болот деп сурай турган болсоңуздар, ошон үчүн 21 жана 22 сабакты сөзсүз көрүңүздөр. Демек, урматтуу достор, родительный падежде магазина. Эми мисал үчүн родительный падеждин өзүнүн предлогтору бар деп айттык. Бул биздин китебибиздин экинчи китептин 11 бетинде экен, 11 бетинде. Мисал үчүн, магазина деп айттык, магазина, магазин, именительный падеж магазин, родительный падежде магазина. Мисал үчүн, эми эң биринчи эле родительный падеждин предлогу возле, возле, алдында деген сөз. Возле, возле, внутри, ичинде, внутри. Возле магазина деп айтабыз биз. Эмне үчүн? Магазина деген сөз родительный падежде турат. Эми возле деген сөз дагы, возле деген предлог бул родительный падеждин предлогу болгондуктан магазина ошол эле окончания кала берет. Внутри магазина деп айтабыз. Магазиндин ичинде. Эмне үчүн? Анткени внутри деген сөз дагы родительный падеждин предлогу. Впереди дейт. Впереди магазина, магазиндин алдында дейбиз. Впереди магазина. Эгерде көңүл бурсаңыздар, бүт бардыгында магазина, магазина, магазина болуп атат. Анткени возле деген дагы, внутри деген дагы, впереди деген дагы бул родительный падеждин баласы, мындайча айтканда предлогу. Далеко от магазина, магазинден алыс жерде. Далеко от магазина, далеко от деген дагы бул родительный падеждин предлогу болот. Андан кийин, мисал үчүн, позади магазина дейбиз. Магазиндин артында. Позади дей турган болсок дагы, позади деген сөз дагы бул родительный падеж болгондуктан ошон үчүн позади магазина деп айта беребиз. Окончание эч качан өзгөрбөйт. Около магазина, магазиндин алдында. Демек, около, около деген около магазина, магазиндин алдында. Демек, бул дагы эмне болду? Родительный падеж болду. Ошон үчүн магазина деп өзгөргөн жок. Вокруг магазина, магазиндин айланасында. Вокруг магазина, магазиндин айланасында. Мимо магазина дей турган болсок, магазиндин жанынан. Мимо магазина, магазиндин жанынан өтүп кете турган болсок, демек, бул мимо магазина деп айтабыз да. Я прошел мимо магазина. Мен магазиндин жанынан өттүм. Мисал үчүн, до магазина. Магазинге чейин. До деген дагы бул родительный падеждин предлогу болот. От магазина, от магазина дей турган болсок, демек бул от деген дагы родительный падеждин предлогу болот. Напротив магазина, магазиндин маңдайында, каршысында.
из магазина дей турган болсок, магазиндин ичинде. Демек, урматтуу достор, ушунчалык возле, внутри, впереди, позади, далеко от, вблизи от, около, вокруг, мимо, до, от, напротив, из деген предлогтор, булар родительный падеждин предлогтору. Ошондуктан магазин болсо магазина болот. Магазина болот. Демек, бунун бардыгы кайсыл ушул предлогтордун кайсыл бири келбесин, окончаниясы родительный падежинде болот. Мисал үчүн, магазина бүт бардыгында возле коебуз, бу этегин а коебуз. Внутри магазина, впереди магазина, позади магазина, бүт бардыгында магазина, магазина, магазина болот. Бул родительный падеждин орунга, местага тиешелүү предлогтору болчу. Андан сырткары дагы предлогтору бар. Мисал үчүн, Аладдин десек, Аладдин десек, именительный падежде Аладдин, родительный падежде Аладдина болот. Родительный падежде Аладдина болот. Ошон үчүн, мисал үчүн караңыздар. Кроме деген дагы родительный падеждин предлогу. Кроме Аладдина дейбиз. Кроме Аладдина. Аладдинден башка. Для Аладдина. Для Аладдина. Аладдин үчүн. Без Аладдина. Аладдинсиз. Аладдин жок эле. Ради Аладдина. Аладдин үчүн. У деген дагы родительный падеждин предлогу. У Аладдина. Аладдинде. Нет Аладдина. Аладдин жок. Демек, нет деген сөз дагы бул родительный падеждин предлогу болот. Иза деген, айынан деген. Иза Аладдина. Аладдиндин айынан. Иза Аладдина. Демек, иза деген дагы родительный падеждин предлогу. Ошон үчүн иза Аладдина болот. С Аладдина. Аладдинден. После Аладдина. Аладдинден кийин. Демек, после деген дагы бул эмне болду? Родительный падеждин предлогу болду. Ошон үчүн после деп айттык. После Аладдина. Демек, кроме, для, без, у, ради, нет, иза, с, после дегендер дагы бул родительный падеждин предлогтору. Булар местага тиешелүү эмес. А мурдакы айткандарыбыз болсо местага, орунга тиешелүү предлогтор болчу. Мисал үчүн, эми предлогтор менен родительный падежди колдонуп көрөбүз. Биздин орус тилинин практикалык курсу аттуу китептин 2-чи бөлүгүндө мисал үчүн караңыздар. Люди внутри магазина дейбиз. Люди внутри магазина. Элдер дүкөндүн ичинде. Внутри магазина дедик. Анткени внутри деген сөз родительный падеждин предлогу болчу. Внутри магазина. Демек, ошон үчүн люди внутри магазина, элдер дүкөндүн ичинде деп айтабыз. Внутри магазина. Эми мисал үчүн айталы, класс деген сөз, класс мужской род. Эми ошол эле мезгилде родительный падежге түшүрө турган болсок, класса болот, класс, класса. Эми айталы, окуучулар класстын ичинде демекчи болсок, ученики внутри класса. Ученики внутри класса деп айтабыз. Окуучулар класстын ичинде, внутри класса. Эми айталы, мисал үчүн, класс деген мужской род, мен дагы мужской родмун да, Аладдин деген сөз. Эми Аладдиндин ичинде дейсек, внутри Аладдина. Внутри Аладдина есть секрет. Аладдиндин ичинде сыры бар. Внутри Аладдина есть секрет. Аладдиндин ичинде сыры бар. Внутри Марата есть секрет. Мараттын ичинде сыры бар. Мужской род болот го, а коебуз. Эгерде 21 жана 22 сабактарыбызды көргөн болсоңуздар, эгерде сөздүн этеги а менен аяктай турган болсо, родительный падеж болсо ы болот деп айтканбыз. Мисал үчүн, Айнура, Айнуры. Айнура, Айнуры. Демек, Айнуры десек, родительный падежде болот. Эми ошо Айнуранын ичинде десек, внутри Айнуры. Внутри Айнуры есть секрет. Айнуранын ичинде сыры бар.
сыры бар. Демек внутри деген родительный падеж болуп аткандыктан biz родительный падеж менен айнуры деп айтып атабыз. Мисал үчүн андан кийин болсо люди элдер дүкөнгө жакын жерде дейт. Люди вблизи от магазина. Люди вблизи от магазина. Элдер дүкөнгө жакын жерде. Вблизи от деген сөз родительный падеж болгондуктан biz дагы люди вблизи от магазина деп айтат. Элдер дүкөндүн маңдайында дейт мисал үчүн. Люди дейбиз напротив магазина. Себеби магазина родительный падеж, напротив деген сөз дагы бул родительный падеждин предлогу. Муна ошондуктан магазина болду окончаниясы. Люди напротив магазина. Мисал үчүн Аладдин, элдер Аладдиндин маңдайында десек, люди напротив Аладдина. Же болбосо элдер автовокзалдын маңдайында дей турган болсок, люди напротив автовокзала дейбиз. Мужской роддо любой эле мужской род, кандай мужской род келбесин этегине а коебуз, мисал үчүн. Люди напротив дома, үйдүн маңдайында. Люди напротив светофора, адамдар светофордун маңдайында. Люди напротив гаража, адамдар гараждын маңдайында турат, мисал үчүн да. Ушундай гаража деп мужской роддо а кое беребиз. Себеби напротив деген сөз бул родительный падеждин предлогу болот. Андан кийин элдер дүкөндүн алдында дейт. Люди впереди магазина. Люди впереди магазина. Элдер дүкөндүн алдында. Люди элдер дүкөндүн жанында. Люди около магазина. Люди около магазина. Около магазина. Элдер дүкөндөн чыгышты дейт. Люди вышли из магазина дейбиз. Люди вышли из магазина. Из деген сөз дагы родительный падеждин предлогу. Ошондуктан из магазина деп атабыз. Мисал үчүн элдер дүкөндүн жанынан өтүштү деп турамыз. Люди прошли мимо магазина. Элдер дүкөндүн жанынан өтүштү. Элдер Эркиндин жанынан өтүштү десек, люди прошли мимо Эркина, мимо дейбиз. Элдер Мараттын жанынан өтүштү, люди прошли мимо Марата. Люди прошли мимо Айнуры. Элдер Айнуранын жанынан өтүштү. Люди прошли мимо Динары, Динаранын жанынан өтүштү. Люди прошли мимо Владимира. Элдер Владимирдин жанынан өтүштү. Люди прошли мимо аптеки. Элдер аптеканын жанынан өтүштү болот. Демек, ушинтип колдоно беребиз, урматтуу достор. Бардыгын этегине а коебуз, анткени мимо деген сөз родительный падеждин предлогу болот. Андан кийин балдар дүкөндүн айланасында. Айланасы деген вокруг. Демек, вокруг деген родительный падеждин предлогу. Балдар дүкөндүн айланасында. Дети вокруг магазина. Вокруг магазина. Балдар дүкөндүн айланасында. Же болбосо балдар дүкөндүн айланасында чуркап атышат дей турган болсок, дети бегают вокруг магазина дейбиз. Вокруг магазина. Андан кийин мисал үчүн мен үйдүн маңдайындамын дейт. Я напротив дома. Я напротив дома. Андан кийин мен үйдүн алдындамын. Я возле дома дейбиз. Мен үйдүн алдындамын. Я возле дома. Андан кийин мисал үчүн мен үйдүн ичиндемин. Я внутри дома. Я внутри дома. Мен үйдүн ичиндемин. Я внутри дома. Внутри деген сөз дагы внутри деген предлог дагы родительный падеждин предлогу, ошондуктан дома деп айта беребиз. Мисал үчүн мен үйдүн жанындамын. Я около дома. Около дома. Мен үйгө жакын жердемин. Я вблизи от дома. Мен үйгө жакын жердемин. Мен үйгө жеттим дейт. Я дошел до дома. Мен үйгө жеттим. Я дошел до дома. Мен үйгө жеттим деп мына ушинтип айта беребиз. Мисал үчүн, урматтуу достор, биз ушул предлогторду жана
родительный падежди колдонгонду уланта беребиз. Мисал үчүн возле деген сөз дагы родительный падежде дедик. Родительный падежде мисал үчүн айталы Айнура деген сөз именительный падежде Айнура, родительный падежде Айнуры болот деп айттык. Мисал үчүн возле Айнуры деп айтабыз. Возле Айнуры. Внутри Айнуры. Впереди Айнуры. Позади Айнуры. Далеко от Айнуры, Айнурадан алыс жерде. Вблизи от Айнуры, Айнурага жакын жерде. Около Айнуры, Айнуранын жанында. Вокруг Айнуры, Айнуранын айланасында. Мимо Айнуры, Айнуранын жанынан. До Айнуры, Айнурага чейин. От Айнуры, Айнурадан баштап. Напротив Айнуры, Айнуранын маңдайында. Из Айнуры, Айнурадан деп мисал үчүн. Анткени булардын бардыгы родительный падеж болчу. Родительный падеждин предлогтору болчу. Мына ушинтип колдоно беребиз достор. Мисал үчүн для деген сөз дагы для же кроме для деген сөз родительный падеждин предлогу биз муну колдонгондо мисал үчүн для Динары, Динара үчүн. Для Аладдина дейбиз. Для Аладдина. Для Айнуры. Для Владимира. Для Алексея деп айта беребиз. Алексея для деп родительный падеждин окончанияларын коебуз да. Ушул предлогторду койгондон кийин родительный падеждин предлогторуну коебуз. Родительный падеждин предлогторуну койгондон кийин ушул предлогторду койгондон кийин биз родительный падеждин окончанияларын кое беребиз. Родительный падеждин окончаниялары кандай болот? Сиздер муну 21 жана 22 сабакты өтүп дептерге жазып алгансыздар деп ойлойм. Эгерде көргөн болсоңуздар, ушул сабактарды сиздерге сөзсүз жеңил болот. Андан кийин 13-чү бет. 13-чү бет. Андан кийин достор, мына мисал үчүн айтсак, райондон алыс жерде дейт. Далеко от района. Далеко от района. Далеко от деген родительный падеж болчу, ошон үчүн района дедик, а коебуз этиге. Далеко от района. Шоколад коробканын ичинде дейт. Шоколад коробканын ичинде. Шоколад внутри коробки дейбиз. Внутри коробки. Анткени родительный именительный падежде коробка, родительный падежде коробки болот. Ошон үчүн внутри коробки деп айтабыз. Себеби внутри деген сөз бул родительный падеждин окончаниясын талап кылат. Мисал үчүн үй дүкөндөн алыс жерде дейт. Үй дүкөндөн алыс жерде. Дом далеко от магазина. Дом далеко от магазина. Эмне үчүн далеко от магазина дедик? Анткени далеко от деген предлог родительный падеждин предлогу дедик. Дарья үйдөн алыс жерде. Дарья үйдөн алыс жерде. Река далеко от дома. Река далеко от дома дейбиз. Тоо айылга жакын жерде. Гора вблизи от села. Гора вблизи от села. Көл тоонун артында дейт. Көл тоонун артында. Озеро позади горы. Озеро позади горы дейбиз. Анткени гора деген сөз именительный падежде гора болсо, родительный падежде горы болгон. Озеро позади горы деп айтабыз. Кафе Батманын үйүнүн жанында дейт. Кафе Батманын үйүнүн жанында. Кафе около дома Батмы дейбиз. Кафе около дома Батмы. Торт майрам үчүн. Торт майрам үчүн. Торт для праздника. Торт для праздника деп айтабыз. Торт для праздника. Торт для праздника. Тортсуз майрам болбойт дейт. Тортсуз майрам болбойт. Тортсуз без дегенде айтабыз. Без торта не будет праздника. Без торта не будет праздника. Без торта деп айтып атабыз. Эмнеге? Анткени без деген родительный падеждин предлогу.
торт, именительный падежде торт, родительный падежде болсо торта болгон. Мына ошон үчүн без торта не будет праздника деп айтып атабыз. Асандын бүгүн сабагы бар дейт. Асандын бүгүн сабагы бар. Асандын деген у Асана сегодня есть урок. У Асана деп айттык, у Асана. У Аладдина деп айтканыбыздай, у Асана есть сегодня урок. Асан именительный падежде Асан, родительный падежде Асана болгон. Жолдун каршысында дейт. Жолдун аркы тарабында. Напротив дороги деп айтабыз. Оксана Владимирдин алдында отурат. Оксана сидит возле Владимира. Оксана сидит возле Владимира. Оксана сидит возле Владимира. Демек Владимир деген возле. Владимир именительный падежде Владимир, родительный падежде Владимира. Эми мына ошон үчүн Владимира деп родительный падеждин окончаниясын койдук. Поликлиниканын айланасында вокруг поликлиники дейбиз. Эмне үчүн? Анткени вокруг поликлиники, вокруг деген сөз бул родительный падеждин предлогу. Ошон үчүн вокруг поликлиники деп айтабыз. Урматтуу достор, мына ушинтип предлогторду колдоно бересиздер. Родительный падеждин предлогторуну сөзсүз дептериңизге жазып, аларды кайталап, жана дагы өзүңүз сүйлөм түзгөнгө аракет кылыңыз. Кийинки сабактан жолугушканга чейин сак саламатта туруңуз.